Кыргызстандык куткаруучулар Түркиядан кайтып келишти. Бүгүн 21 февралда кыргызстандык куткаруучулар Түркиядан кайтып келишти. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришти. Аларды тосуп алуу иш-чарасына Өзгөчө кырдаалдар министри Бообек Ажекеев, Түркиянын Кыргызстандагы элчиси Ахмет Садык Дуган жана Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өздүк курамы катышты. Кыргызстанга аман-эсен келген куткаруучуларды куттуктаган Бообек Ажекеев эки өлкөнүн ар тараптуу кызматташтыгына жана куткаруучулардын аткарган ишин жогору баалады. Табигый кырсыктан жапа чеккен Түрк элине жардам берүүгө 182 адам жөнөтүлгөн. Анын ичинде 6 дарыгер, 5 боз үй тегүүчү болсо, калганы Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин куткаруучуларынан турат. Биздин куткаруучулар жер титирөө катталган аймакта жалпысынан 8 адамды уранды алдынан аман алып чыгып, 198 адамдын сөөгүн табышты. Инсарак эл аралык уюмуна кошулуу үчүн куткаруучуларды күчүрмөн даярдыкка келтирүүдө Түркиянын ички иштер министри Сулейман Сойлунун берген кеңеши жардамы менен бир катар ийгиликтерди жарата алдык, дейди министр. Ал эми салтанатка катышкан элчи мырза Түркияда аткарган кыргызстандыктардын жардамын баса белгилеп, ыраазычылыгын билдирди. Булак кабар кежи.
Narkes